Ассаламу алейкум туғандар, құтман күн. Сіздер менен қайрадан Бағастыру Қырғызстан каналы. Мен Ғаламфбек болот. Достар, бүгін 20 октябрь 2020 жыл. Бүгін достар, сіздер менен тамчылатып суғару жана классикалык арык менен суғаруунун айырмачылыктары боюнча көрсөткүм келатат. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Алдыбызда көчөттөр тамчылатып суғаруу менен сугарылат. Мына ушул көчөттөрдүн астында тамчылаткычтар бар. Азыр чөп өсүп көрмөй калды, обработкадан кийин көрүнөт. Азыр акыркы сууну берип аткан мезгилибиз. Мына көрүнүп турган, жашарып турган жерге чейин ным болгондуктан мына ушул жерде чөптөр өскөн. Бул жагында чөптөр, кайрак гана чөптөр өскөн. Ар бир көчөттүн астындагы жашыл чөптөр ным болгондуктан мына ушундай чөптөр өсүп атат. Мына жерде даана байкалат. Көчөттүн түбүндөгү гана чөптөр жап-жашыл болуп өскөн. Мына достор. Бул тамчылатып сугарууда бетинде гана ным болгондуктан үстүндөгү гана бетиндеги гана ным бар жердеги гана чөптөр өскөн. Азыр достор, жердин жара кесилген. Жердин профилин көрсөтөйүн. Мына достор, тамчылатып сугарганда пирамида сыяктуу ылдыйга карап суунун кетиши көрүнүп турат. Мына сиздерге көрүнүп турса керек. Мына ушул карарып турган жер көчөттүн астындагы нымдуулук. Бул жерде мынакей пирамида сыяктуу ушундай таркай баштаган. Мына достор, бул жакта ак жери ным жок. Карарып турган жер бул нымдуу жерлер. Тамчылатып сугарганда суу агып кетпестен жердин 9 катмарына чейин сиңет экен. Мына пирамида формасында көрүнүп турат суу кандай нымдуулук таркаган. Мына достор, тамырына кеңири жеткирип бере алат. Бул жерде абанын сиңиши дагы жакшы болот. Биринчиден суу эконом болот. Экинчиден жердеги эрозия болбойт. Экинчиден берген азыгың дагы ошол жерде гана таралып калат экен. Агып кетпестен жердин астына ушундай сиңип кетет. Мына достор. Эгер нымдуулук жетпей калат, дарак чоңойгондо суу менен камсыз кыла албайт десеңиздер, анда терең жаңылышасыздар. Мына көрсөңүздөр, нымдуулук кандай таркайт. Жердин кесилишинде мынакей көрүнүп турат. Кийинки көчөттө дагы ошондой. Бул жерде туугандар кадимкиле арык менен сугаруу. Арык менен сугарып атабыз, азыр акыркы күзгү суусун берип атабыз. Көчөт жакшы суу менен ичсин деген ойдо көчөттүн эки жагынан айландырып өткөргөнбүз. Азыр мына суу сиңип атат. Бул жерде биринчиден эрозия болот. Жердин гумустуулугу суу менен кошо агып кетет. Салынган азыктар дагы суу менен кошо эрип агат. Андан тышкары бул жерде жердеги абанын бүт бардыгын кууп чыгат. Жер натыйжада катат дагы көчөттүн аба менен камсыз болушу начарлайт. Майда чополуу топурактар утуру ныкталып отуруп, жерге абанын киришин кыйындатат. Мына достор, тамчылатып сугарганда суу бирдей ичет, дары-дармек азыгы бирдей берилет, бир убак табышат. Кыргызстанда жаралып жаткан интенсив бактардын бардыгы келечекте тамчылатып сугарууга өтүшү керек. Бул замандын талабы. Сиздер менен Бағастыру Кыргызстан каналы болду. Саламатта туруңуздар.